UFC сүйүүчүлөрү, көрмандары барыңарга салам достор. Бүгүн силерге айтылуучу кабар 2023-жылдын 12 февраль күнү өтүлүшү Ислам Махачев жана Алекс Волкановский экөөсү рингде кур үчүн урушат. Бул саллашууда Ислам Махачевди жеңүүгө Волкановский сөз берип убада берөттү достор. Мен Ислам менен күрөштө болуп көрпөгөндө өзгөчө даярдыкта күчтүү болуп кайтам. Убада берем барыңарга. 2023-жыл менин карьерамда эң маанилүү жылдардын бири жана мурасымды аныктоочу жыл болот. Бул жыл болгондо да башы Ислам Махачевди багындыруу менен башталат. Бул таймаш великий күчтүүлөрдүкү гана эмес, күчтүүнүкү гана деп кандайдыр бир максатта айтып өттү достор. Эки күчтүү эмес, бир гана күчтүү адам калат деп бул натыйжада деген максатта өзүнө ишенип бул сөздөрдү Исламга карата айтты достор. Силер кантип ойлосуңар достор? Бул Волкановскийдин сөздөрүнө карата туура айтпадыбы же өзүнө аябай эле ишенип кеттиби достор? Оюңарды сөз түрдө комментарийга калтыргыла. Ал эми кийинки кабар экс чемпион Чарлз Оливера бүгүнкү күндө кайрадан Гейджи менен реванш болору айтылууда достор. Бул жерде көбүнчө Гейджи Оливера менен кайрадан реванш өткөрүүнү көбүрөөк каалоодо. Бирок бул нерсе аныкталганга чейин эле Азербайжан мушкери Рафаэль Физиев бул оюнга аттап хайп аркылуу Гейджиге карата аттанууда достор. Бул жерде көрүп турганыңардай PlayStation оюну Физиев өзүнчө нокаут кылгандай мечтайт этип отурганын көрдүк Гейджини уруп койгондугун. Ушул 3 мушкердин кайсыл бири менен саллашуу болсо кызыктуураак достор, силерге көбүрөөк айткылачы. Ушуну комментарийга калтыргыла достор. Мага окуп чыгуу кызыктуу болот достор.